ушул коллеге эле 60 грамм алтын кетет экен. Алтынды каяктан аласыздар? Куймалардан эле алып туруп жасайбыз. Ушунун баасы канча бул браслеттин, билериктин? Билериги $100,000 өйдө турат. Биздин кыргыз элибиз бай экен. Биздин изделияларыбыз дагы арзан болбош керек. Кимдердин ушунча акчасы бар экен алганга? Эмне үчүн мировой бренддер $100,000 изделияларын сатат дагы, а биз антип сата албайбыз. Биздин алтындан жасайт дагы итальянкы деп сатат экен. Эгер Садыр Жапаров биздин кумтөрүбүздү кыргыз элине кайтарбаганда, бул нерсени кылыш кыйын болчу. Биздин чапанга алтын мончоктор тигилген го. Дүйнө жүзүндө бир дагы кийимге алтын мончоктор тигилбейт да. Ар бир кылган нерсебиз дүйнөдө жок нерселер. 2 квартирамды сатып азыр ушул жака киргизип атамын да. Ал дагы жетпей атат да. Мамлекет тарабынан дагы кичине колдоо болуш керек деп айта алам да. Ушунчалык изаланып ыйлаган учурларым болду да. Алтын белек кылыңыз. Ошол учурда депрессия, выгорание бүт нерседен чыгат. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кабар подкастта өзгөчө конок, зергер, ишкер, дизайнер Каныкей Батырова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Бүгүн биз алтын тууралуу сүйлөшөбүз. Азыр дүйнөлүк базарда, Кыргызстанда да алтындын баасы өсүп, аябай күн сайын өсүп жатат го. Ушул чакта биздин маектешибиз актуалдуу болуп турат. Анан сиз бул жака кургол келбептирсиз. Канча грамм алтын көтөрүп келдиңиз? Бул жерде бир 100 граммдай го. Анда аябай сак болуш керек экенбиз, Каныкей айт, алтын дүйнөсүнө эмне болуп келип калдыңыз? Алтын дүйнөсүнө мен жеке ишкер болгондуктан уже бизнес жаатында көп жүрүп, эми Кыргызстанга салым кошоюн, Кыргызстанда бир из калтырып кетейин деген ойдо, Кыргызстандан эмне кылсак болот деп биздин президентибиз алтын биздин кумтөрүбүздү Кыргызстанга кайтарып берди го. Ошондон кийин ошо рынокто анализ кылып көрсөм, бир дагы көзгө илинер биздин Кыргызстандын жүзү боло турган бир дагы зергер буюм брендибиз жок экен. Мировой брендтерде Италия болобу, башка мамлекет болобу, аларда Bulgari, Cartier, ушундай сонун брендтер бар да, мамлекетинин мындай достоянияси, жүзү боло турганчы. Анан ошон үчүн мен дагы Кыргызстандан алтыныбыз бар, бүт нерсебиз бар деп туруп, ошо Кыргызстандан өзүбүздүн биринчи брендибизди жараттык. Ошондо буга чейин зергерлер кыргыз алтынынан эчтеке жасачу эмес беле? Кыргыз алтынынан жасагандар дагы бар, но көпчүлүк учурда ошол кыргыз алтынынан жасагандар мировой брендтерди копировать этип эле рынокко алып чыгат, чисто бизнес үчүн. Же Турциядан алып келишет. Көпчүлүгү мен рынокто анализ кылып көрсөм, Турциядан, ошо чет мамлекеттерден алып келип сатат экен да. Алардыкы Турцияныкы, Россияныкы деп сатат экен да. Анан кийин под копирку. Биздин алтынды чет өлкөнүкү деп Биздин алтынды чет өлкөнүкү деп сатат. Биринчиден, экинчиден болсо, биздин алтындан жасайт дагы пробасын көбүрөөк кылып турупчу, 585 кылып туруп, бул итальянкы деп сатат экен. Биздики проба канча кыргыз алтыны? Жок, биздин алтыныбыз 3/9дан биз 585 дагы чыгарсак болот, 325 дагы чыгарсак болот, ар түрдүү пробаны чыгарса болот да. Бирок эмне үчүн кыргыз зергерлеринин арасында биздин элге кыргыз алтынынын сапаты эң төмөн, кыргыз алтыны сынып калат, бизде той топуркөө эмеспи? Ошон үчүн 385 өтө пробасын аз кылып кыргыз алтын деп сатат экен дагы, 585 андан өйдөнү Италия деп сатышат экен да. Мен сурадым да, заводдон сурадым, байкелерден сурадым да, биздин ювелирлерденчи, эмне үчүн бизде кыргыз алтын десем эле сапаты начар дейт десем, анан кийин айтып атпайбы? Бизде 585 жакшы сапаттуу кылат дагы итальянкы деп сатат. Анан той топурга, белекке арзан пробасын кылып туруп, бул кыргыз алтын деп сатат. Багы эски түшүнүккө импортталган болсо, бул аябай баалуу деп, Ооба. Ошону кыргыз элине кантип жеткире алып атасыздар? Мен айтып атам. Айтып, мындайча айтканда, биздин алтыныбыз өтө баалуу. Бизде ЛБМА деген состав бар. Бул нерсе Италияда бар, Кыргызстанда бар, анан дагы бир Россияда бар болчу, могу конфликттен кийин алып салды, дагы бир мамлекетте бар да, азыр унутуп атам. Бул ошол составдагы алтын менен мировой брендтер жасайт.
ошол эле Cartier, ошол эле Bulgari, ошол мировой брендтер, ошол составында LBMA деген состав бар качественный алтындан жасашат да. А бизде өзүбүздө бар турбайбы кум төрдөөчү. Мен бул жака аралашып анан өтө көп нерселерди көрүп анан кичине ызаландым дагы десем болот да. Эмне үчүн биздин кыргыз алтыныбыздын Кыргызстандын ичинде эле баркын ушунчалык төмөн кылып салган депчи. Анан азыр кечээ эле Минэкономго кирип чыктым. Андан кийин биз кыргыз индустриясына кирип чыктым, көрүп атып, ушулар бизден жасалабы? Ушул биздикилерби? Сапаты мировой брендтердикинен дагы сонун экен го деген сөздөрдү угуп өтө кубанычта болуп атамын. Себеби дегенде мен биздин алтындан жасалган биздин буюмдарыбыз мировой деңгээлге тең келе турган, сапаты ошолордон дагы ашат, бирок кем эмес деген нерсени көрсөтө алып атам да. Буга чейин жасагандар дагы бар, бирок мировой брендке дүйнөгө ориентир албай эле Кыргызстандын ичиндеги рынокко ориентир алып, сапатына начарраак кылып, анан граммына аз кылып, андан сырткары Кыргызстандын ичинде эле ала турган кылат экен да. А дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн ал жакта стандарттар башка. Ошол эле биздин мисалы үчүн Айгүл гүлүбүздү ыңгайсыз моделини дагы башкачараак кылып да, биз ушул эле Айгүл гүлүбүздү жасаш үчүн 20 образец чыгардык. 20 образецтен кийин гана ушундай лаконичный, эстетичный, сонун мировой брендтердикиндей дүйнө жүзү баары ала турган. Ошо кыргыз алтынын сиз кандай кылып мындай жайылтып атасыз да дүйнөгөчү? Мен ошо түшүнүгүм боюнча Айгүл гүлүн түшүрүп атасыз, тоолорду түшүрүп атасыз. Акыркы эмгегиңиз кайсы болду? Биринчи эмгегиңиз кайсы болду көрсөтүп айтып берсеңиз. Бул биздин биринчи эмгегибиз албетте бул Айгүл гүлүнөн жасалган. Бул жерде Айгүл гүлү бул 3 шакектен турат. Бриллианттар менен кооздолгон. Ушул Айгүл гүлүнү ушундай эстетичный образга алып келиш үчүн 20 ашууну жасадык да. Эмне үчүн Айгүл гүлү дегенде, биз оймо чиймелерибиз менен СНГга чыксак чыга алабыз, Казакстанга себеби дегенде окшош орнаменттерибиз да. А бирок дүйнө жүзүнө чыгышыбыз кичине кыйыныраак болуп калат. Себеби дегенде бул национальный туристтер алышы мүмкүн, но масса Европанын бүт эли алганга биз оймо чиймелерибиз менен кыйналып калабыз. Карасак, Bulgari биздин эмес, Bulgari өздөрүнүн жыланыны бренд кылып бүткүл дүйнөгө сатып жатат. Бизде кыргыздардын ар бир 2-3-үдө бар да. Поделкасын тагынышат, бирок оригиналдары $10,000 өйдө турушат да. Андан сырткары Cartier бул жанагы чөптөн бренд кылды. Анан ойлонуп отуруп, биз Кыргызстандан эмненибизди алып чыксак болот деп, ушул Айгүл гүлүбүз өттөп келди. Себеби дегенде Айгүл гүлүбүз бул уникалдуу бир гана Кыргызстанда өсөт. Андан сырткары мунун Айгүл гүлүбүздүн символ сүйүүнүн, назиктиктин, анан кийин баалуулуктун, андан сырткары стойкости, туруктуулуктун белгиси да. Андан сырткары биздин Айгүл гүлүбүз тоодо, таштын арасында өсүп, бул жамгыр болобу, кар болобу ийилбей өсөт да. Чыдамкай. Ошондой эле бул ар бир Айгүл гүлүнү таккан айымда, мисалы үчүн кайсыл жакка кандай энергия берсең, ошол энергия иштейт дейт го. Ошондой эле ар бир айымдын могул Айгүл гүлүн такканда сүйүүсү көбөйөт. Бул нерсени мен өзүмдүн жолдошумдан дагы байкадым десем болот. Андан сырткары уникалдуу, өтө назик, андан сырткары символ стойкости деп атпайбы? Кандай гана жумуш кылбасын, жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун да, Айгүлдөй туруп жашоодо достойный өзүнүн ийгиликтерин багынтат дейм да. Ушул Айгүл шакегин эл аралык базарда кандай кабыл алып жатат? Эми жергиликтүү түшүнүктүү биз үчүн аябай барктуу да. Башкалар түшүнүп жатабы? Бул Айгүл гүлү трансформер болуп жаралгандыктан бул 3 шакектен турат деп атпаймынбы? 3 колго дагы такса болот. Биз бул жерде центрде эле тургандыктан туристтер көп кирип калып атат. Туристтерден орустар келип, ошол Айгүл гүл жөнүндө анын историясын айтып берип, чечилмелерин айтып берсем, өтө баалап бир айымы салып кетти. Андан сырткары китайлар келип сурап кетти да, буну кимдер таккан депчи.
Анан билбейм, эми бизде жогорку жакта бирөөгө белек кылам дегендей да, биз шакегибизде эмес, сумкаларыбызга дагы айгүлгүл түшүрүлгөн да. Анан өздөрүнүн возможно келинчегине, үйүнө белек кылгалы алып кетип атат да. Андан сырткары биздин алтын чапаныбызды, айгүлгүлү түшүрүлгөн алтын мончоктор менен тигилген чапаныбызды Москвадан бир эже алды да өзүнө. Кыргызбы? Кыргыз эже алды. Мен Европага ушундай семинарга выступать этем, ошол жака кийем деп турупчу. Анан кийин эле жазып атат, канткени мына мен бул оруска белек кылдым, жакшы көрүп калып ушул алды, мага башка тигип бергилиң деп туруп, ал эжеге башка тигип бердик да. Ошону дагы байкасак болот, өтө орустар дагы биздин чапанды, андан сырткары биздин чапанга алтын мончоктор тигилген го. Дүйнө жүзүндө бир дагы кийимге алтын мончоктор тигилбейт да. Экинчи чыкканыбыз бизде бул биздин ары, андан сырткары биздин бал соты. Эмне үчүн бул дегенде, биз эмнебиз менен сыймыктанабыз? Биздин балыбыз менен сыймыктанабыз. Кайсыл жакка конокко барбайлы, Дубайгабы, чет мамлекетке бал белекке алып алабыз да. Ошондой эле биздин балыбыз дагы өтө сапаты жогору. Мен дагы ошо ойлонуп, ушул балыбызды түшүрсөк болот экен, мировой брендке биз ушул балыбызды таандык. Ошого символ катары ювелирный изделияларыбызды дагы алып чыксак болот экен деп, ушул балыбызды чыгардык. Мунун браслети дагы карасаңыздар, мунун браслети өтө оор, өтө тонкий ювелирный иш, мындайча айткандачы сложный модель да. Ушунун баасы канча бул браслеттин, билериктин? Азыркы учурда кыргыздардын чөнтөгүнө ылайыктуу болсун деп эле 350 000. Бул билерик өзү. Билериктин өзү. Бирок мировой брендтердин ушул билериги $100 000 өйдө турат. Кыргыздардын ичинде дагы ошондойлорду алгандар бар экен. Биздин кыргыз элибиз бай экен. Мировой брендтердикини, Булгаринин оригиналын алдым, саатыны, ушундай браслеттерини десең, анан сайтка кирип карасаң 90 000, 100 000 деп турса, доллар. Анан биздин кыргыздарда дагы ушундай алгандар бар экен деп туруп, анан кийин муну чыгарбадымбы? Себеби дегенде бул жака грамм көп, ручная работа, дизайнерский бир канча этаптан өткөнгө бул сложный иш да. Андан сырткары менин максатым Кыргызстандын эле ичинде эмес, бул Кыргызстандын достояниясы, Кыргызстандын аброю, Кыргызстандан дагы ушундай люкс, эң кымбат, эң баалуу бренд чыгат деп туруп, дүйнөлүк брендтер менен таймашам деген миссия менен кетип атпаймынбы? Ошого биздин изделияларыбыз дагы арзан болбош керек. Мен азыркы учурда биздики кымбат болгондуктан, возможно, мен масса сатып өтө көп оборот кыла албай атамын. Но бул нерсенин келечеги бар. Бул нерсе менен биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз. Ошо кайсы этапка келип калдыңыз? Кайсы баскычка жетип калдыңыз? Жа дүйнөлүк рынокко чыгуу боюнча? Же азыр сиз ички рынокко гана иштеп жатасызбы? Жок, азыр биз Кудай буйрса ушул жылы иншаллах чет мамлекеттерге чыгайлы деп турабыз. Ушул жылы. Азыркы учурда дагы разработкадабыз. Могу айгүл гүлүнүн мен жакында эле байкап калдым. Айгүл гүлүбүздүн деги эле бриллиант менен Казакстандан бриллиантовый изделияларды, караттарды алат экен. Бишкекке жөнөтүп атабыз, Бишкекке жөнөтүп атабыз дегендерин угуп, биздин кыргыздар дагы каратный ювелирлик изделияларды алат экен да деп, азыр айгүл гүлүнүн каратный бриллиант менен изделияларын чыгарып атабыз. Бул тоолор дагы экен? 3 карат. Бул акыркы изделияларыбыз чыкканы бул биздин ала тообуз. Бул кыргыз элинин эң баалуу нерсеси десем болот да, биздин тообуз. Биз тообузда ата бабаларыбыз канчалык кыргыз элини сактап калыш үчүн, кыргыз мамлекетини куруш үчүн эми тарыхты билебиз да, баарыбыз согушту. Ошо тоолорубуз бизге тик туруп, азыр тоолордон биз суу ичип атабыз. Тоолорубуз бизге көп, тоолорубуздан алтын чыгып атат да. Бул дагы кыргыз элинин эң достояниясы десем болот да. Сыймыгы. Тоолорубуз бар. Биз ушундай кыргыз эли айрыкча гордыйбыз, стойкийбиз да. Духубуз күчтүү тоолордойчу. Ошондой эле ар бир кыргыз элинин духу күчтүү. Биз бир нерсени кылам десек, кылабыз да. Кыргыз элинде ушундай ДНК бар. Андан сырткары бул кыргыз элине символ тоолордой тик туруп,
өзүбүздүн ийгилигибиз болобу, миссиябыз болобу, кандай гана максатыбыз болсо максатыбызга жетели депчи. Бул бизге кыргыз элине как талисман катары болсун. Ошо тоолорду карап биз дагы тоолордон үлгү алайлы. Тоолор негизи бизге ушул зер буюмдар буга чейин жасалганбы, тоо түшүрүлүп? жок. Дүйнөлүк башка жана атап аткан брендтерде жокпу? Жок. Тоолор эч кайсы мировой брендтерде дагы жок. Деги эле тоолор эмнегедир жок экен да. Мисалы үчүн мен өзүм ювелир, дизайнермин деп атпаймынбы? А мен рынокто бар нерсени кылбаймын. Алла таалам ушунчалык идеяны көп берген идейный адаммын. Азыркы учурда ар бир кылган нерсебиз дүйнөдө жок нерселерди. Мындай карасаңыз, айгүл гүлүбүз болобу, биздин ары мед, бал менен жасалган изделияларыбызбы же тообузбу, эч кимиси жок. Азыркы учурда бизде каратный ювелирный брендтер изделиялары жаралып атат деп атпаймынбы? Алар дагы жок эч жерде. Эч жерде жок уникалдуу дизайн менен. Себеби дегенде, мисалы үчүн адам баласы биз бренд дегенде биз уникалдуу нерсени элестетишибиз керек да. Бирөө кылгандай эле кылып туруп мен бренд десек, ал уже брендке жатпайт. Биринчиден подделка, судебный дагы башка нерселери көп. Экинчиден бул кыргыз элинин аброюна дагы шек келтирет да. Бар эле нерсени чыгарып алып туруп, вот Кыргызстандан чыккан деп ушундай алып чыкты деген нерсеничи. Бул дагы Ошондо азыр сиздин коллекцияңызда айгүл гүлү, бал, анан тоолор, ооба. Үч нерсе. Үч нерсе. Дагы барбы идеялар? Азыркы учурда мен кичине биздин тарыхка басым жасайын деп туруп, биздин национальный бирекей нерселерибизди түшүрүп атабыз. Ал жашыруун да эми. Ал жашыруун, Кудай буйрса жакында чыгып калат. Андан сырткары каратный ювелирный изделияларыбызды чыгарып атабыз айгүл гүлүнүн. Буйрса. Сатуу жагы кандай болуп атат? Канча адам алат экен? Кардарлар кимдер болот экен? Кимдердин ушунча акчасы бар экен алганга? Эң көп алганы элибиз алып атат десем болот. Элибиз. Эмне үчүн дегенде, эл дегенде көбүрөөк бизде аты чыгып, бул миллионер, тиги миллионер дегендер эмес. Биздин элибизден көбүрөөк. Анан мен биринчи баштаганда мен окружениямда бизнесмендерди, көп бизнесмендер, мен ойлодум эле ушунча көп бизнесмен тааныштарым бар, ошолор алса керек деп турупчу. Ал бизнесмендер дагы мен билбейм, мен ушул нерсени байкадым. Карайт экен, байкайт экен, сынайт экен. Эл менен деген нерсени азыркы учурда түшүнүп атам да. Тынч жашаган жакшы бизнесмендерибиз өтө жакшы баалап атат да. Бизнесмендерибиздин, моундай бизнесмендерибиздин арасында бар. Но эмнегедир алар $100,000, $200,000 булгары, картелерди алат, оригиналдарын. А биздин ювелирный изделияларыбызды пока мындай сомнительный карайт да. Бул өкүнүчтүү. Бизде кыргыздарда ушундай бар. Биз өзүбүздүкүнү колдобойбуз, башканыкын колдойбуз. Бизде өзүбүз бир нерсе кылсак, жап батырмак, бул өзүбүздүкү деп туруп колдоо деген аз экен. Кыргыз элиндечи. Бул кыргыз биздики деп турупчу. Аларсыз эле альхамдулилlah өтө жакшы сатып атабыз. Но люкста бир нерсе бар да, масса сата албайбыз. Эгер биз масса сатсак, анда биз люкс болбойбуз. Ошол эле чет мамлекеттерде, башка жакта жашаган, ошол эле 100,000, 200,000 ювелирный изделияларды алып жүргөн адамдар албайт. Эмне үчүн дегенде, бул өтө уже считается масса уровеньге дал келбейт да. Ар бир адамдын өзүнүн уровени бар. Көп киши тагынып калды деп коет. Көп киши тагынып калды деп турупчу. Деги эле бизнесмендердин акчасы постоянно оборотто. Возможно, алар изделияларыбызга лишний чыгара албашы дагы мүмкүн. А биздин бизнесмендердин аялдары, ошол выше среднего бизнесмендер, аларда анчалык көп проблема жок да. Себеби дегенде бизнес канчалык крупный болгон сайын ошончолук оборот, мисалы үчүн мен дагы каждый раз оборот, жаңы нерсе, дагы башка нерсе, акча ушул жакка эле кирип атпайбы? Өтө көп 2 квартирамды сатып азыр ушул жакка киргизип атамын да. Ал дагы жетпей атат да. Себеби дегенде бул жакка өтө көп акча кирет экен да. Мен ойлоймун, азыркы учур менен айтып кетем, биздин
олигархтардын аялдары, бизнесмендердин аялдары ошол эле 100 миңдик 200 миңдик изделияларды тагып жүргөн айымдарга мен эле эмес, биздин бренд эле эмес, кыргыз брендине бизде кыргызда патриотический сезимди көбүрөөк ойготуп, кыргыздардын биздин өзүбүздүн брендти колдошубуз керек депчи. Азыркы учурда алдыңкыга караганда жакшы болуп калды. Жакшы колдойбуз, өзүбүздүн өндүрүш, өзүбүздүн бренд деп турупчу. Андан сырт ошондой эле сиз айткандай, может, сапаты жагынан дагы сомневаться этип калышы мүмкүн да аларчы. Сапаты кичине биздин кыргыз алтын болгондон кийин тез эле сынып калат же бир нерсе болуп калат деп турупчу. Ошондой ичи дагы мүмкүн. Ошону ишендирип жеткире алатасыздарбы? Бул сапаты кыргыз алтын. Баягы Италия, чет өлкөлүктөрдөн кем калбайт, ашса ашат, кем калбайт деп жеткире алатасыздарбы? Мен жеткирип өзүмдүн колумдан келишинче жеткирип атамын, но бул нерсени мамлекеттик деңгээлде дагы мамлекет өзү дагы айтыш керек. Кыргыз алтыны сапаттуу деп Кыргыз алтыныбызды. Андан сырткары эмне үчүн мен бул айгүлгүлүбүздү национальный достояние кылайын деп туруп азыркы учурда чуркап жүрөм. Мамлекетибиз бул кыргыз элинин эң баалуу ювелирный изделиясы деп туруп биздин мамлекетибиз признавать этиш керек ал нерсеничи. Ошондо албетте биздин элибиз, дүйнө жүзү биз чет мамлекеттерге чыксак дагы бул кыргыз элинин мамлекетинин эң баалуу люкс бренди деп баалашат да. Бул биздин кыргыз элинин мындайча айтканда авторитети болуш керек да, кыргызча айткандачы. Себеби дегенде айтат да чет мамлекеттер, силерден алтын чыкса кана көрсөткүлөчү бир ювелирный брендиңердин көзгө көрүнө турган же болбосо ушундай баалуу дегенде көрсөтө турган нерсебиз жок. Мисалы үчүн биз моунун браслетини, колесини даярдайлы дейли, ошол колеге эле 60 грамм алтын кетет экен. Эми элестетиңиз, 60 грамм алтынды биз Кыргызстандын ичинде ошо биздин олигархтарыбыз эле алышы мүмкүн, ошолордун аялдары да. Но чет мамлекет алат. Ошон үчүн бул именно азыркы учурдагы ушул брендке өтө көп алтын дагы, ювелир дагы көп кетип, биз дагы ошол мамлекетибиздин ушундай нерселерди чыгарсак, дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып сата алабыз деген ишенич мамлекет тарабынан дагы кичине колдоо болуш керек деп айта алам да. Мамлекет эмне деп жатат сиздерге? Ошону жеткиребиз деп атабы? Азыркы учурда кирип атамын. Мамлекеттик азыр мен экономго дагы кирип чыктым. Мамлекеттин мисалы үчүн достояниясы кылып признавать этип бериңиздер бул нерселерди. Биз ошо чет мамлекетке чыгайлы деп атабыз. Эгер биз чет мамлекетке чыксак, бизге кичине кыйынтуу болуп калышы мүмкүн деген ойлорубуз менен дагы бөлүшүп кеттик. Алар айтышты, давай анда биз ойлонойлу, кантип ушул нерсени кылсак болот экен деп. Мен ойлоймун, бул бизде Кыргызстандагы биринчи люкс бренд да. Мамлекет дагы азыркы учурда жетти, аларга дагы жетти. Канча мен Садыр Жапаровго арнап презентациясын кылдым, себеби дегенде жаңы доор деп да, себеби дегенде эгер Садыр Жапаров биздин кум төрүбүздү кыргыз элине кайтарбаганда бул нерсени кылыш кыйын болчу. Эмне үчүн дегенде кум төр биздин өзүбүзгө 100% өзүбүзгө карабайт да. Биз кичине айгат болчубуз да. Ошол эле учурда чет мамлекеттерде көп жүрдүм да. Силердин алтыныңар бар. Алтыныңар менен силер мигрант болбой ушунча нерселерди кылып салсаңар болот эле деген нерселерди уксаң кичине жүрөгүңө тиет экен да, септеки кыргызсың да. Азыркы учурда биз гордый, кумтөр биздики, мына бизден чыккан алтындар, бизден чыккан бренд деп туруп ар бир изделияларыбыз өзүнүн бир историясы менен, баалуулугу менен, миссиясы менен жаралып атат да. Ошолор менен эле биз бүткүл дүйнөгө ошол эле Булгари, Cartier сыяктуу чыга алсак болот. Сиз жана жогоруда айтпадыңызбы, кыргыз алтынын баркын түшүрүп салышкан депчи, сапатсыз деп. Муну кимдер жасаган, эмне максатта деп ойлойсуз? Ювелирлер. Эмнеге? Көбүрөөк басымды бизнеске, акча иштөөгө. Мен муну акча иштөөгө басым жасаганымда мен дагы граммына аз кылып, масса сатып, тоодой акчаны иштеп салсам болот. Менин максатым Кыргызстандан люкс бренд чыгаруу деп туруп, иногда биз өзүбүз продажаны искусственно токтотобуз.
Реклама дагы кылбайбыз, эч нерсе дагы кылбайбыз да. Себеби дегенде масса көп алып, бул нерсе ар бир айымда болуп баркын түшүрүп салбасын деп турчу. А мировой брендтер сенин историяңды карайт. Сен биздин брендке татыксуусуңбу? Биздин брендти тагынганга. Очередке тур деген нерселер бар. А мен кыргыз болгондуктан азыр башталышында эле ошондой нерсени кылсам, биздин кыргыз элибиз түшүнбөй башкача кабыл алып, башкача нерсе кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн дагы азыркы учурда акырындап элдерге акырын жеткирип, бааларыбызды дагы приемлемый кылабыз, но ошол учурда эле ограниченный количество. Бир айдын ичинде ушунча эле штук сатабыз. Ошондон ашып кетпеш керек. Болдубу, сөй токтотобуз. Же болбосо эмки айга жасап беребиз деп туруп, эмки айга өткөрүп салабыз деген ушундай нерсе менен этап менен кетип атабыз да. Силер акчага эмес, атка иштеп аткан турбайсыздарбы? Атка эмес, Кыргызстандан люкс бренд жаратуу дүйнөлүк деңгээлде Bulgari, Cartier мировой брендтерге тең келген. Ушул Кыргызстанда азыр тонналап алтын өндүрүлүп, сыртка биз тонналап сатабыз го. Баягы Кумтөрдөн 20 тонна, 30 тонна деген сөздөр айтылат. Улуттук банкка беришет да. Анан сиздер алтынды каяктан аласыздар? Тонналап аласыздарбы, килограммдап аласыздарбы, граммдап аласыздарбы? Чийки зат кайдан аласыздар? Биз чийки зат албайбыз, биз кыргыз алтындан эле өзүбүздүн слиттиктерди алабыз дагы. Жана сатылып аткан куймалардыбы? Ооба, куймалардан эле алып туруп жасайбыз. Ошондо мындай пайда көрсө болот бекен? Биз мындай да, таш бар. Ташты мына таш десең, ал ташты сен жакшы сулуу таш болсо 1000 сомго алышы мүмкүн. Ошол таштан сен бир нерсе жасасаң, анын баасы өсөт да. Анын баасы өсөт. Таштан ушундай стол жасалыптыр, таштан моундай сувенир жасалыптыр деген баалары өтө кымбат да. Еще ручная работа. Ошондой эле биздики, мисалы үчүн, куйма алтын эмес, бул это изделие. Мунун баасы, алтындын баасы өсүп атат го. Алтындын баасы еще плюс изделие болуп жасалганы, дизайнерский, ручная работа, ошолордун бүт баары кошулуп туруп изделие болуп чыгат. Эмне үчүн мировой брендтер $100,000 изделияларын сатат дагы, а биз антип сата албайбыз? Болбосо ошол эле алтын деген. Ошол эле алтын, ооба. А бизде кыргыздарда бар экен, граммы канчанын граммы дейт да. Алтындары бул дизайнерский, люкс, ручная работа и изделия. Ошол мага кызык болуп атат да, жана канча грамм дегени. Мисалы үчүн мен сизден азыр билерикти 350,000 деп атпайсызбы? 350,000 алып койсом, бир жылдан аны канчага сата алам? Биздин эле брендтин ичинде моолордун изделиялары каждый 3 ай сайын көтөрүлүп турат. Биздин брендтин ичинде. Турциянын алтынынын сапаты, мындайча айтканда, биздикинен кичине төмөнүрөөк. Эмне үчүн дегенде, алардын алтыны прям желтый, башкачараак. Китайдын алтыны ал слишком низкий качество дагы. Алардын алтыны дагы башка. А Индияныкы тоже башка. Сапат көрүнүп турат да, бул турецкий золото, бул китайский золото, бул российский золото, бул эме деп туруп, аны разбираться эткен адамдар мынтип карап туруп эле, бул жактыкы экен деп байкап коет да. А бирок турецкий золото, Турция эмнеге иштейт? Алар массага иштейт. Масс маркетке иштейт. Алар жасайт, светтерин ар түрдүү кылат дагы массага жөнөтөт. Ошол эле Кыргызстан азыркы учурда 80% Турциянан алып сатат. Биздин жасалган нерселер алар 20% жасалат, но жасалганда дагы бренд жасалбайт Кыргызстандын. Копирка жасалат. Bulgari'nin копиркасыны, подделкасыны, Cartier'nin подделкасыны. Азыр сумга барыңыз, бүт Cartier Bulgari подделкасы, бүт бардыгы подделкасы. Под оригинал деп сатышат да. Эң баалуусунучу. А бирок биз оригинал Bulgari, Cartier'лерди сайттан эле заказ бербесе, сиз патент алып койгонсуз да? Ооба. Сиздикин жасалмай эле элекпи? Ооба, бизде патент алганбыз, авторский право защищать эткенбиз да. И биздикини мен ойлойм, Кыргызстанда азыр эч ким копировать эткен жок, эте албайт дагы. Дүйнөлүк деңгээлде эгер копировать этип баштаса, албетте биз сотошконго даярбыз. Бул Кыргызстандын достоинствосы, Кыргызстандын жүзү. Ал нерсени биз сактап калыш үчүн мен эле эмес, мамлекет дагы ал нерсеге
кызыктар болуш керек да. Сиз айтып атпайсызбы, чекизатты кыргыз алтынынын дүкөнүнөн эле жана алтын куймаларынан алабыз депчи. Бирок бизде баягы көмүскө базар деген дагы бар да. Баягы алтын чайкаган жерлер. Алар менен жасай албайсың. Алар менен жасай албайсың. Алар менен бир канча процесс өтөт да. Аларда закон боюнча бир гана ушул государственный ушул жактарга эле мен билишимче да, мен укканымча ошол жактарга эле сатылат. Бир золото добывать эткен эжелер менен, байкелер менен да сүйлөштүм да. Мен чыгарып атамын, мага золото сатпайсыздарбы десем, биз андай сата албайбыз деди. Биз чыгарган нерселерибизди бир гана эмеге сата алабыз. Ошол кыргыз алтынга өткөрүп беребиз. Дагы башка жактарга ошол өткөрүп беребиз, но бирок именно силерге изделие кылып саткыла дегенди бере албайбыз. Себеби дегенде биз дагы аларды приходовать этишибиз керек да. Алар черный рынок менен келди, черный рынок дагы башка бирөө көрөт, документи барлар анан дагы государствого өткөрүп ушинтип беришет да. Силер расмий иштей турбайсыздарбы? Легалдуу. Албетте. Ансыз биз мындай люкс жаратуу кыйын да. Ошон үчүн бардык нерсе легалдуу болуш керек. Азыркы учурда законубуз дагы катуу болуп калды. Ошон үчүн дагы мен ойлоймун, ошо байкелер болобу, золото добывать эткен ишканалар болобу, андай иштегенге алар дагы каршы болуш керек дейм да. Сиз мындай зергерчилик менен алектенип жүрүп бир ушу алтындын бир касиети бар экен байкаган жоксузбу? Биз муну байлык катары эле кабыл алабыз да, бирок кээ бир айтып коет го, ден соолукка пайдалуу депчи. Мындай экен да. Динде дагы алтын аялдар үчүн деп берилген. Эркектер күмүш тагынат деп. Эмне үчүн дедим да, эмне үчүн алтын аялдарга депчи. Мисалы үчүн бир эже бар, биздин шакегибизди алды, кат жөнөтүп атат да. Канткени караган сайын эле любоваться этип бактылуу болуп эле ушинтип атамын, өтө бактылуу болуп атамын деп ушинтип айтты да. Биринчи мен өзүм такканда дагы ушунчалык энергия берет экен да. Мен өзүм Айгүл Гүлөнү мисалы үчүн билем го, чечмеленишинчи. Ушул историясын билгенден кийин андан дагы сага күч дем берет, андан дагы сенин энергияңды көтөрөт. Аял киши өзү настроениясы жок, депрессия болуп, выгорание болуп, же болбосо бир нерсе болсо, алтын белек кылыңыз. Ошол учурда депрессия, выгорание бүт нерседен чыгат. Себеби дегенде биз аялдар эмоция менен жашайбыз, эмоцияны сүйөбүз. Эмоция бизди мындайча айтканда башкарат да. Ошон үчүн бизде аялдар алтын такса өздөрүн башкача сезет, энергиясы күч көтөрүлөт да. Андан кийин алтын бизге какой-то бир признание да. Эмне үчүн апаларыбыз алдың тойго барам, мен алтындарымды тагып алышым керек деп турчу. Бул дагы адамдын бир какой-то статусун дагы берет да. Мисалы үчүн азыр биздин пчелка же Айгүл Гүлөнү таккан айымдарды көрсөң, ал жөнөкөй адам ал нерселерди ала албайт да. Же болбосо ал бизнесмен, же болбосо жолдошу бизнесмен, же болбосо ал ушундай жашоодо бир деңгээлге жеткен адамдар. Акчалуулар да. Аны көрүп туруп эле анан кийин колуна 500 миңдик бир нерселерди, изделияларды тагып алыптыр го деп уже баа берип коесуң да, бул адам ким экен деп турчу. Анан кийин рынокто карасаң, бүт баары Cartier Bulgari тагып алган, подделка. Карасаң уяласың да. Ошондой эле статусный бизнесмен адамдар подделкасын тагып алганын карап туруп анан деп өзүң уяласың да, эмне максат менен такты дейсиң да. Чтобы доказать, какие они крутые дейсиң да, с одной стороны-чы. Чтобы адамдарга айтыш үчүн, вот менде дагы Bulgari бар, менде дагы Cartier бар деген максаттабы деп коесуң да. На самом деле ошондой эле максатта, бүт баарында бар, менде дагы болуш керек, Cartier Bulgari мен дагы деп туруп, ладно. Эмесин оригиналына күчүм жетпесе да подделкасын алайын, эч ким билбейт го. А бирок бардыгы билет. Түп нускасын тагынбаган адамды бул атайын ушундай тагынып алды деп айыптоого да болбойт го. Мындай да. Мен мүмкүнчүлүгүнө жараша тагынат да. Жок, мындай. Мисалы үчүн ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар, баалуулугу бар, өзүнүн акысы бар. А сен ошол нерсенин акысын албай туруп, анын подделкасын тагып атпайсыңбы? Ооба, сен мүмкүнчүлүгүң жетпей атабы, но мүмкүнчүлүгүң жетпесе, мындай жөнөкөй, самый главный алтын болсо болду, ошондой нерсени тагышың да. Анан бизде сумкалардан дагы да. Көпчүлүк адамдар, мисалы үчүн эң кымбат сумка бул Hermes. Биркен.
анын дагы Кыргызстандын бүт бар эле поделкасыны тагынышат да. Мага бирөө айтты, өзүң уят болбойбу? Поделкасын эмес, лучше названиясы жок, но кожа сапаттуу нерсени тагының, чем мировой брендтерди алып туруп поделкасы экенин көрүнүп уят болгонго караганда деген дейчи. Жөнөкөй адамдар билбеши мүмкүн, же бирок мындай адамдар билет да. Это уят. Ошол нерсени билишибиз керек да. Лучше поделкасын эмес, башка нерселерди алгының, чем поделкасын алганга караганда. Муну акчалуулар эле түшүнөт окшойт. Мен түшүнүүгө туура келбей атат да. Мен андай маегибизди улантсак да, азыр анан зергерчилик дүйнөсү кандай болуп атат? Мисалы үчүн жакында эле бизде мыйзам кабыл алынды, өлкө башчынын жарлыгы да чыкпадыбы? Өзүнүн товарын өндүргөндөргө дагы, зергерлерге дагы бир кандайдыр бир жеңилдик шарттар түзүлүп атат да. Ошол да сиздин ишиңизди илгерилетчү жөнбү? Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдирип кетемин. Ювелирлердин атынан азыркы учурда биздин налогду дагы 0,25-ке түшүрдү. Андан сырткары буюрса закон кабыл алынат деп турат. 180 күнгө биздин алтындарыбызды производительдерге берет деген дагы закон кабыл алынат да, буюрса. Кандай закон? 180 күнгө алтын берет. Чийки зат, Чийки зат. Ооба. Производительдерге 180 күнгө мамлекет берет бекен. Мамлекет берет. Бул дагы өтө жакшы колдоо. Өтө жакшы колдоо дейм да, мамлекет. Сиздер алып аны иштетип сатып пайдасын көрүп анан төлөй бересиздер, э? Да, ооба. Анткени азыр сиздер чийки зат алууда акчаңар жок болуп калса, иш токтоп. Ошондой болуп атпайбы? Азыр мен айтпайм, уже 2 квартира кирди, дагы эле жетпейт дегендечи. Жолдошум менен ажырашканга калдым, сен бүт нерсени уже сатып ушул брендтеп бүтөт экенсиң да деп жолдошум ошентип да калат. Но бул нерсени кылыш өтө оор экен. Мен дагы ушул жакка кирип алып азыркы учурда түшүнүп атамын, но бул нерсенин келечеги бар. Мамлекетибизде, ооба, мамлекетибиздин достояниясы боло алат. Мамлекетибизге бүткүл дүйнөгө Кыргызстандан дагы мына моолор чыгат, моолор бар деген жүз боло алат. Андан сырткары Кудай буйрса биз 0,25 менен эле кете бербейбиз да, кийин миллиондогон налогторду Кудай буйрса төлөйт. Андан сырткары Кудай буйрса бул бренд мурас, Кыргыз элине мурас дейм да менчи. Сөй дегенде мен 100 жыл жашаймбы? Иншаллах да 100 жыл деп кое берейин. Бул кылымдар бою жасай турган бренд. Ошол эле Булгари, ошол эле Cartier кылымдар бою жашап келип атат да. Бизде Кыргызстандан ушундай кылымдар бою жасаган бир дагы нерсебиз азыркы учурда жок. Супара бар. Жумадыл Эгембердиев, Табылды Эгембердиев байкебиз өткөнгөндө дагы азыркы учурда бизде Кыргызда кайсы жактан турист келбесин, биз ошол жакка барабыз. Азыркы учурда биз бул ювелирный изделияларыбызды дагы, андан сырткары бизде алтындан бир гана ювелирный изделия жасалбайт да. Биздин кыргыз чапандарыбыз дагы алтын мончоктору менен тигилген. Булар бүт баары инвестиция. Биздин ювелирный изделияларыбыз дагы, чапандарыбыз дагы, сумкаларыбыз дагы да жөн эле аты, бренди бар. Бул Hermes же бул Bulgari деп эмес, өзүнүн баалуулуктары менен. Мисалы үчүн кийимдер алтындын баасы кымбаттаган сайын кымбаттайт. Андан сырткары биздин өзүбүздүн брендтин өзүнүн политикасы боюнча дагы ар дайым кымбаттап турат да. Бул сен кызың турмушка чыкса дагы мына алтын чапан деп туруп берсең, это уже өтө баалуу да. Ошол учурда сен кызың турмушка чыкканда бул чапандын баасы возможно $10,000 болуп калышы мүмкүн да. Зергерлер брендке иштеш керек. Мен азыркы учурда зергерлерге баарын айтам да. Эмне үчүн ушунча жылдан бери ювелирдик тармакта жүрөсүздөр дагы, бир дагы өзүңүздөрдүн брендиңиздерди Кыргызстанда бүт баары тааный турган, андан сырткары дүйнөлүк деңгээлдагы признавать эте турган бренд жаратпадыңыздар дейм да. Ошол өкүнүчтүү. Бул акыркы 2-3 жылдан бери ушу зергерлер кичине тыңый баштады деп отурушпайбы баардыгы элечи? Демек баягы ички рынокто алтын, чийки зат кенен сатыла баштадыбы же шарттар түзүлө баштадыбы? Эмнеден улам телчиге баштадыңар дейм да? Мен жаңы эле баштап, жаңы эле келдим да.
бул бул рынок рынокко да. Мен ойлоймун, уже биздин ювелирлерибиз азыркы учурда эми кичине мамлекетке дагы, элге дагы бир бренд жаратып кетели деп аттанса керек депчи. А бирок мен андай брендти көрө элекмин да азыркыга чейинчи. Биздин Кыргызстандын ушундай вот бул биздин брендибиз деп туруп, Кыргызстанда кичинекейби, чоңу кимисиден сурасаң биле турган, андан сырткары чет мамлекеттер дагы признавать эте турган. Ооба, бизде чыгат национальный изделияларыбыз чыгат. Брендтерибиз бар национальный, биздин оймо чиймелерибиз менен да. Но ошол нерсени дагы биз башка форматта, башка идеологияда, башка дизайнда дүйнөлүк брендтер дагы ала ала турган кылып туруп жасашыбыз керек да. И биздин национальный оймо чиймелерибиз менен Европага чыгыш кичине кыйыныраак дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан дүйнөлүк люкстун системасыны, идеологияларын изучать этип туруп, надо придумать что-то уникальное, чтобы дүйнө дагы признавать эте турган. Сиз азыр баягы чакан эле жасап атасыз да, аз эле көлөмдөчү, Анан сиз ошо жана дүйнөлүк рынокко чыгыш үчүн мамлекеттен колдоо керек да, мамлекеттин жардамы жок, өз алдынча чыгуу кыйын болсо керек, же такыр эле мүмкүн эмеспи? Албетте. Мамлекет сизге эмне кылып жардам бериш керек? Эгер мамлекет колдосо, бул нерсени бүткүл дүйнөгө алып чыга алсак, бул люкс бренд, объем импорт экспортко дагы кичине объем, а бирок эмне деп коет, үстүнө коюлган баасы көп да брендтердечи. И бул дагы өтө көп, ошол учурда эле 0,25 болгон чакта дагы эң көп налогту брендтер берет да. Бренд Кымбат болгон үчүн. Андан сырткары бул Кыргызстандын достояниясы. Кыргызстандын жанагындай чет мамлекеттерге чыкса дагы, барса дагы бул Кыргызстан дегенден кийин Кыргызстанды дүйнө жүзүндө дагы башка деңгээлге алып чыгат да ушул брендчи. Андан сырткары ушул бренд аркылуу биз Кыргызстанга өтө көп, мындайча айтканда, инвесторлорду дагы, туристтерди дагы тарта алабыз да. Себеби дегенде, эмне үчүн туристтер дегенде, Кыргызстандын өзүндө могул бренд мынча турат. А Европада бул бренд мынча турат деп турупчу. Ошон үчүн дагы бул жака көбүрөөк туристтер келип, көбүрөөк ушул нерселерибизди, бул азыркы учурда мен ушул ювелирный изделияларыбыздан музей ачканы жатамын. Сиздерге дагы бир жаңылыгым менен бөлүшө кетейин. Кудай буюрса, мен азыр буюрса эмки жума киремин Министерство туризмге. И ошо жакшы проекттер менен бөлүшүп, буюрса. Ал музейде алтындар болобу? Алтын буюмдар турабы? Ал уникалдуу. Эми ачык айта берейин, бирок айтпай турайын дедим эле. Айтыңыз, бизден жаңылык болсун. Сиздерден жаңылык болсун. Айгүл гүлүнүн музейини ачабыз. Айгүл гүлүнү курабыз. Музей кылып, силуэтин түшүрөбүз. Азыркы учурда биз магазинибизге силуэтин түшүрүп атабыз. Биздин боз үйүбүздү Луи Виттон өзүнүн магазинин кылып туруп ачкан Европада. Биздин боз үйүбүздүн магазининдей силуэтиндей кылып турчу. А биз азыркы учурда Айгүл гүлүнүн андан сырткары биздин боз үйүбүздүн экөөнү айкалыштырып, как музей катары бутиктерибизди ачып атабыз. И ал жакта плюс музей, ар бир Айгүл гүлүнүн историясы бар. Горы, биздин тоолорубуздун, ала тоонун историялары, биздин арыларыбыз, балдарыбыздын историясы. Андан сырткары азыркы учурда жаралып аткан ювелирный изделияларыбыздын ар биринин өзүнүн баалуулуктары, историялары менен. Ар бирине биз ал жака, мындайча айтканда, энергия берип атабыз да. Акыркы жылдары мындан ары Орто Азиядан чыккан ушундай баалуу нерселер, ювелирный изделия дагы эмес, башка дагы нерселер дүйнөлүк рынокты багынтат. Эмне үчүн дегенде, биздин өзүбүздүн историябыз, өзүбүздүн баалуулуктарыбыз именно Орто Азияда өтө күчтүү. Бизде ушундай тарыхты карап чыксак, өтө күчтүү, мындайча айтканда, энергия дагы бизде Орто Азияда да. И ал нерсе иштейт.
Мен ойлойм эмес, бул Кудай буюрса, Орто Азиядан чыккан бүт нерсе буюрса дүйнөнү багынтат. Европаныкы уже өтүп атат. Уже өтүп акырындап уже басаңдап атат да. Кыргыз алтыны дагы бир жаңылыгыбыз, бул жерде Айгүл гүлүнүн алтын брендовый значокторуну биз сумкага түшүрдүк. Айгүл гүлү турат бул жерде. Бул сумкаларыбыз Эрмес, Биркиндин сумкалары искусственный эле бренд үчүн баасы кымбаттаса, бизде алтын азыр күндөн күнгө кымбаттап атпайбы? Ооба. Бир жылдын ичинде азыр 2 эседен көп кымбаттап кетти. Ошондой эле Кудай буйрса, бул биздин Айгүл гүлүнүн сумкаларыбыз дагы бул алтын кымбаттаганда андан сырткары биздин бренддин баалуулуктары менен Кудай буйрса инвестиция дагы. Кореядан байкелерибиз заказ беришти, Америкадан байкелерибиз, Дубайдан байкелерибиз, эжелерибиз заказ берип алдырып атат да. Бул эмнени айтат? Бул уже адамдар уже осознанный болуп калды. Калп эле бренд үчүн акча бербей, какой-то ценность үчүн. Рынок өзү баасын көтөрө турган. Алтын Айгүл гүлүбүз, видите, бул жерде дагы биз жөн эле сумка чыгарабыз деп туруп эле алтынды кылбай, биздин баалуулугубуз Айгүл гүлү түшүрдүк. Эми менин максатым Айгүл гүлүнү бүткүл дүйнөгө алып чыгып бренд кылуу. Сиз ушу алтын дүйнөсүнө киргени эмнени байкадыңыз? Мисалы үчүн аялдар өздөрү көбүрөөк белек кылат бекен же эркектер? Бизде кыргыздарда сыйлап эркектер белекти көп кылат бекен? Сиздерге буйрутма беришет да. Мен ушул нерсени байкадым да, мен ойлодум эле, мен ишкермин да. Анан менин жолдошум дагы белек кылат, но көпчүлүк учурда мен өзүм көп алам да. Анан кийин ушул ювелирный бизнести ачканда көбүрөөк мырзалар апасына алтын чапан белек кылып, келинчегине сөйкөлөрүнү, шакектерин белек кылып, тууган күнү эле апам тууган күнү эле алайлы деп туруп, мен ушунчалык таң калдым. Мен ойлодум эле, бул айымдар үчүн, айымдар алса керек деп туруп. Оказывается, бизде көпчүлүк учурда мырзаларыбыз белек кылышат экен да. Бул дагы өтө чоң сыймык да, мен үчүн сыймык. Себеби дегенде биздин мырзаларыбыз ушундай щедрый, благородный байкелерибиз барыначы. Бул өтө жакшы көрүнүш. Өтө жакшы көрүнүш. Алар деле Айгүл гүлүнүн символун билсе керек дейм да. Символ любви. Айгүл гүлүнү тагынган ар бир аялдын сүйүүсү күчөйт. Жолдошуна болгон легенда дагы бар, именно чечмелениши дагы өтө күчтүү. Демек кыргыз мырзалары кыздардан акчасын аябайт десек болот. Ооба. Азыркы учурда ушундай кыргызча айтканда март мырзаларыбыз көп экен. Таң калыштуу. Мен антип ойлогон жок элем да. Мен ойлодум эле, азыркы учурда мырзаларыбыз кичине кыйналган чагы болсо керек, себеби дегенде аялдар көп иштеп, көп таап баштады десем, бирок мырзаларыбыздын арасында күчтүүлөрү өтө көп экен. Ушул ишкерликке келгенде кандай кыйынчылыктарга тушуктуңуз? Өкүнгөн күндөр болду да, ушу бизнести эмне баштадым деп. Ооба. Мен бул бизнести баштаганда мени эч ким колдонгон жок. Мен айтсам, эми жашырганда мен айтып берейин. Жолдошум дагы колдонгон жок, үй бүлөм дагы колдогон жок, эч ким колдогон жок да. Мен алтын менен жумуш кылам десем, жолдошум ушунча алтын бар Кыргызстанда. Сумда дагы, Орскийде дагы бүт жакта алтын. Сен мунуңду ким алат эле, эмне кыласың? Барсеткаларыбызга күмүштү түшүрүп баштасам, толтура барсеткалар. Сен күмүшүңдү ким алат эле? Сен башың иштейби? Алтындан дагы сумка чыгарабы? Деген сындар болду да. Алтын топчу кылам десем, алтын топчуң эртең түшүп калса, алтын мончогуң түшүп калса эмне болот? Дегендер болду да. Мен ойлоймун, бул Алла Тааланын кыргыз элине, мусулман элдерине Алла Тааланын белеги деп билем да. Эмне үчүн дегенде, мен өзүм динде болгондуктан биз ушунча байлыкты көтөрүп кете белек. Самый главный жүрөгүбүздө кандай десем, жүрөгүбүзгө байлык кирип алган эмес, ыйманыбыз бар. Албетте ушунун баарын элге кылабыз. Азыркы учурда ушул брендтин эң башында кайрымдуулук турат.
Устан деген направлениябызды дагы, бул экинчи направлениябыз мужской барсеткалар, алтындан күмүштөр. Раматыл атамдын атына ачылган. Бул атам көз өтсө дагы артынан сооп иштер барып турсун деп турупчу. Азыркы учурда эң башкы максатыбыз, көп чалдар, биздин карыяларыбыз бар, бузук тамдарда жашайт, эч ким карабаган да. Ошолордун үйлөрүнө салып берип, үйлөрүнө жакшы кылып, көп бул бренд Кудай буйрса элге кызмат кылат. Кылымдар түшкөн акчанын бир кайсы бир бөлүгү. Албетте. Но башында кыйын болот экен. Мен башында баштаганымда эле мен уже кайрымдуулук менен баштайм десем, себеби дегенде бул жакта ар дайым реинвестиция, ар дайым жаңы нерселерди чыгарып турушуң керек, дагы башка нерселер болуп кичине убакыт керек болот экен. Бирок Кудай буйрса бул кыргыз эли үчүн өтө көп кызмат кыла турган брендтерден. Сен колуңа эмне келмей эле деп айткандар учурунда азыр эмне деп атышат? Азыр апам сыймыктанат. Жолдошум дагы азыркы учурда жакшы деп бирок өтө көп акча талап кылат экен. Андан көрө башка бизнес кылсаң мындан дагы жакшы боло эле деп азыр айтып калат. Анан айтам, сен келечегин көрбөй турасыңбы десем, келечегин көрүп турам, но кыйналганыңды көрсөм кичине мен дагы эми эркек да, жолдошум болгондон кийин мага ич ачышат, анан кыйналганымды көрсө. Кайсы учурда кыйналасыз? Мисалы үчүн акча таппай каласызбы? Эмне учурда эмне көйгөйлөр болот экен бул жерде? Мен жөндөн 2 квартираны саткан жокмун да. Акча көп кеткени үчүн ошол 2 квартираны сатып, эми жолдошум да эле как уговаривать этип, кайта мен Москвада жүрүп, өзүм иштеген квартиралар болсо дагычы. Андан сырткары башында өтө кыйналдым. Ушул нерсени баштагандачы. Себеби дегенде мен бир байкелерге кылдырат болчумун. Өтө кымбат алат болчу. Слишком кымбат алат болчу. Андан сырткары бир изделияларыбызды жасаш үчүн мен сага башка кылбаймын. Сен переделка эле кылып берет экенсиң, бир изделияларыңды эле ушунча кылып берет экенсиң деп канчасы отказ бергендер болду да. Анан башында баштап атканымда түшүнүк аз да, алдагандар өтө көп болду да, ыйлаткандар көп болду да, ты что, сумасшедшая, что ли, бул нерсени биздин эле ювелир эжелерибиз да дегенде ушунчалык ызаланып ыйлаган учурларым болду да. Неужели мен кылган нерсемди адамдар көрүп баалап, сонун нерсе кылатпысың деп бирөөсү, ушул ювелирлер болобу, эжелер болобу, ушул тармакта жүргөн бирөөсү молодец деп туруп, кайрадан дем күч бербей, өзүң кыйналып турсаң, кайра наоборот жанчып, сени как будто ты сумасшедшая делаешь какие-то вещи, которые вообще рынокто эч ким албаган, эч ким баалабаган нерсени кылып атасың дегендейчи. Андан сырткары азыркыга чейин проблема болуп келет да. Себеби дегенде айтып кеттим го, бир эле изделияларыбызды биз өтө көп дорабатывать этебиз да. Өтө көп дорабатывать эткенде көпчүлүгү ал нерсеге чыдабайт экен. Алар бир нерсени алды, копировать этти, все массага чыгарды, все, ошону сатсак депчи. Азыркы учурда дагы кечээ эле бир могул нерселерибизди жасаган бир канча процесс болот да. Биринчи процесс, экинчи процесс, үчүнчү процесс, төртүнчү процесс, бешинчи процесс, дагы алтынчы, жетинчи процесске чейин барып калат да. Мисалы үчүн могу пчелка изделияларыбыз бул жакта ручная работа болгондуктан мен бир ойлодум, менин колумда дагы бар, бир ойлодум, буну кылбайбыз го, болду, токтотобуз депчи. Себеби дегенде эч ким кылбай койду. Татаал, өтө татаал. Эч ким кылбай койду. Ювелир жасаган байкелердин бүт баарына кайрылып көрдүм да. Муну кылбайбыз, бул жагы ручная экен. Муну бул жака улам муун нерсени кылып чыгыш керек экен депчи. Анан бирок Аллахымдын мээрими, бир нерсени эгер жүрөгүңдө жакшы ниет болсо, жакшы ошо динге, элге кызмат кылам деген ниетиң болсо, Алла Таала өзү жардам берет дегени чын экен. Анан дагы акыркы учурда бир жакшы байкелер менен иштешип атамын. Но, конечно, мен хочу, что өзүбүз производство көп чыгара ала турган производство ачып туруп, мисалы үчүн бул нерсебиз люкс болуп атпайбы? Азыр Айгүл гүлүнүн бул нерселерибиз люкс боюнча кала берет, баалуу болуп турупчу. Бирок биздин көпчүлүгүбүз Айгүл гүлү биздики да. Көпчүлүгү ала турган. Мисалы үчүн бизнесте дагы ошол ювелирный изделияларда дагы товарный матрица деген болот да. Арзаныраак көпчүлүк ала турган. Анан средний, анан люкс.
ошол именно арзаныраак көпчүлүк элдерибиз, айымдарыбыз кайрылып атат. Биз дагы ала турган бир нерсе чыгарыңызчы депчи. Аларга отдельно иштеп чыгып атабыз. Массага отдельно иштеп чыгып атабыз. Айгүл гүлүнүн ушундай шакектерине дагы бир нерселерин чыгарып атабыз. Кудай буйрса жакында чыгат. Ошолорду чыгарганыбызда кыйналып калбайлы деп азыркы учурда өзүбүздүн производствобузду чоңойтсок. Азыр бизде бир 2 эле бала иштейт да. Анан ошол производствобузду чоңойтуп, именно ошол нерселерибизди чыгарганыбызда кыйналып калбайлы деп турупчу. Бирок ал нерсени чыгарсак, бизде иштеп аткан Орскийдеги ГУМ-сумдагы биздин ювелирлерибиз кыйналып калышы мүмкүн да. Кыйналып калышы мүмкүн. Атаандаштыкка туруштук бере албай? Жок, атаандаштыкка дагы андан сырткары элдер көпчүлүгү эле уже бул брендти тандап калат да. Аларга кичине бизнесин алып кетиш кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Так как мен өзүм бизнесмен болгондуктан аларды дагы көбүрөөк ойлоп атамын да. Карызга баттыңызбы ушул бизнеске келип? Же жана квартираларыңызды сатып атып элеби? Ошол квартирамды сатылгыча карыз болдум. Квартирамды сатыкка койгондон кийин карыз болдум. Азыр карызыңыз жокпу? Альхамдулиллах, азыр карызым жок. Кирешеге чыга баштадыңызбы? Бул жердечи мындай да, киреше деген нерсе азыркы учурда мен мынча киреше таап атам десем, мисалы үчүн мен таап атам ал кирешелерден. Бирок сразу эле мен дагы производствого дагы бир нерсеге чоңойтуп, дагы разрабатывать этип ушинтип кетип атпайбызбы? И то жетпей калып атат. Аял кишиге ушул рынокко кириш кыйын болсо керек, эркектерге карагандачы? Албетте. Деги эле аял кишинин бизнес кылуусуна кыйын. Себеби дегенде мен азыркы учурда бүт мырзалар менен иштешем да, көпчүлүк учурдачы. Өкөм мырзалар менен иштешем. Анан мырзалар кээ бир учурда бул аял киши экен деп туруп эме кылып коюшу мүмкүн да. Кандай дегенде, сеникини сен тоготпой? Да. Кээ бир нерселерди биз өзүбүз кылбай башка жерге дагы кылдырабыз да. Биз кыла албаган нерселерибизди башка бирөө кылып берет. 1-2 процесстердичи. Анан ал процесстер бүткөндөн кийин анан биз кылабыз дагы ушундай кетет этап мененчи. Анан ошол учурларда байкелер жок, мен кылбайм деген учурлар болот да. Анан сен издейсиң да, ким кыла алат экен ушул процессти? Именно ушул процессти кылган бирөө болсо деп турупчу. Ошол учурда кыйналып каласың да. Эркек болсоң всё, айыгасың да. Мен бу байкеме иштешип атам, сөз берип койгом деп турупчу. Маегибизди жыйынтыктап, кандай планыңыз бар? Анан келечекте 5 жылда кандай көрөсүз өзүңүздүн брендиңизди? Мен ойлоймун, бул нерсени мамлекеттик деңгээлде караш керек. Бул нерседе мен өзүм эле иштеп, өзүм эле болуп, өзүм эле деген нерсе дагы жок да мендечи. Бул нерсе өнүгүп келсе бүт баарына жетет. Мамлекетке дагы жетет, башкасына дагы жетет, бүт баарына жете турган бизнес да булчу. Себеби дегенде бул жерде люкс бренд болгондон кийин маржа высокая. Мамлекеттин кызыкчылыгы ушулда болуш керек да, тут маржа высокая. Бул нерсе менен биздин налогубуз дагы көп төлөнөт. Андан сырткары биз кыргыз элинин достояниясы. Андан сырткары бул биздин креативная экономика. Необычные дизайнерские изделиялар, автордук изделиялар. Ошол нерсеге дагы мамлекет кызыктар болуш керек. Биздин мамлекеттен чыккан өндүрүш башка мамлекеттерге көз баса турган, мына бизде мынагы нерселерибиз чыгат деп көрсөтө турган бизнесибиз да. Сиздин буюмдарды ошол эле Дубайда, ошол эле Туркиядагы бир жанагы чоң дүкөндөрдө коюш үчүн сизге эмне керек? Алар сизди тааныш керек да ушул бренд экенин, туурабы? Бизчи, мисалы үчүн мындай эле барып туруп, мына биз люксовый брендбиз, бизге жер бергиле, бизге место бергиле, бизге помещение бергиле десек, алар жакшы серьезно кабыл албайт. Мамлекет өзүнүн атынан сүйлөш керекпи? Мамлекеттен какой-то бизде кагаз болсо, вот это государственное достояние Кыргызской республики, делаем люксовый бренд, вот хотели бул жакта деп айтканга бизде бир нерсе болуш керек да. Какой-то кагазыбыз болуш керек. Мен да азыр могу нерсе менен иштеп, мен ушундай болуп кетейин, только меники всё, менден башка эч кимдики болбосун деген нерсе дагы жок да мендечи. Мага альхамдулиллах. Мага кичине болсо өзүм жеген ичкениме бир нерсеме жетсе, бул эгер өнүгүп кетсе, вот билесизби, LVMH деген
ювелирный бренд Бернар Арно турат башында. Эң чоң корпорация, миллиардтаган обороты, в месяц миллиарды. Элестетиңиз, андай бизде Кыргызстанда жок. Андай нерсени кыла алабыз биз. Эгер мамлекеттен кичине поддержка болсо. Ушул бренд эле биздин Кыргызстаныбызды көтөрүп кетет. Кыргызстаныбызды запросто көтөрүп кетет. Анда сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ошол Кыргызстандын атынан дүйнөлүк базарга чыгып, брендиңиз ийгиликтүү болуп кетсин. Маек кызыктуу болду деп ойлойм. Бүгүн бизде конокто зергер, дизайнер Каникей Батырова болду. Подкастты мен Элизат Эркин тура алып бардым. Саламатта туруңуздар.